Коомчулукта кызыл чекени талашка түшкөн бул мыйзамды Ички иштер министрлиги иштеп чыккан. Такси кызматтарын милдеттүү түрдө лицензиялоо мыйзамы Жогорку Кеңештин комитетинде каралып, сунуштар менен жылдырылган. Ички иштер министринин орун басары лицензиялык жылдык баасы такси фирмаларына 1000 сом, таксилердин өзүнө 500 сом экенин билдирген. Ошондой эле лицензия алуу үчүн талаптар коюлган. Айдоочунун 3 жылдык тажрыйбасы, техникалык кароодон өтүү баасы 900 сомдон жогору, камсыздандыруу баасы 546 сом, патент 500 сом, ал эми социалдык фондко төлөм 300 сом. Оң рулдуу автоунааларга берилбейт. 50 000 таксист алар да киши ташыйт. Бирок алар эч кандай лицензия албайт. Бүгүн право алган, эртең барып эч тажрыйбасы жок. Алыс жолго болобу, шаардын ичинде болобу киши ташыйт. Ошондуктан өкөтең жүргүнчү ташкын менен алектенип аткандар бирдей равный условияда болуш керек. Равный условияда болуш керек. Анткени деген өзүңөр билесиңер, жүргүнчү ташыгандар 8 местадан кийин кетет, пассажирский перевозка, бусиктер. А 8 местага чейин такси, эч кандай лицензирование жок. Шаар жергесинде бул жана фирмалар булар өздөрү ачып, ошо частный таксилерди фирмасына алып иштеткендер боюнча биз карадык да, анан жана айыл жергесинде ушундай фирма ача албаган жеке адамдар жеке эметкен таксилердики дагы биз карап чыгып атабыз. Ошо райондордо, райцентрде катталган фирмалар менен иштешет да. Айбек Абдыкадыров 10 жылдан бери Ош-Бишкек каттамында такси кызматын аркалап келет. Айдоочу оң рулдуу унаа менен жүргүнчүлөрдү ташыгандыктан лицензиянын айрым талаптарына ыңанбайт. Бүгүнкү күндө Жапон үлгүсүндөгү оң рулдуу унаалары Бишкек-Ош каттамындагы таксилердин дээрлик 80% түзөөрүн белгилейт. Мындан улам лицензиядагы жаңы эреже күчүнө кирсе, көп үй бүлө оокатсыз калат дейт. Кыргызстандын алыскы аймактарындагы жолдорго оң рулдуу унаалар гана туруштук бере алышын билдирет. Ошондой эле учурда бул мыйзамга нааразычылыгын айткан айдоочулар арбын дейт. Негизи оң рулду чыдабаса, башка машина чыдабайт Ош-Бишкек жолунда. Же жолду жакшына кылышпаса, көрүп атасыңар жолдучу. Бир азап тозок менен жетебиз, кайта ошентип келебиз. Оң рулдугачы мыйзам бербесе кыйын Кыргызстан. Россиянын чирген машинасын алып алып, Ларгус менен ташыйбыз адамдарды. Анан комфорт болсо, ысык болсо, японский машина. Ушу менен элдердин талабы ушундай экен. Анан неме жүгүл менен ташыйлыбы? Не то что Ош-Бишкек эмес, бар жок региондорго ушул оң рулду менен ташышат дейт адамдардычы. Бизде 70-80% оң рулда. Сол рул дейин десек, сол рулдагылар азыр бүт эле көрүп атасыңар, чирип калган, Россиядан алып келип эле коюп атышат, бүт эле чирик машина. Наоборот, ошолордон ДТП көп болот. Оң рулдан мен ДТП болбойт деген эле ойдомун. Эми билбейм, жаш балдар эле келип, жаңы үйрөнчүктөр эле келип, же прованс сатып алгандар келип эле айдап чыкса, ошолор ДТП кылат. Анан бизге окшогон эскилер эч качан ДТП кылбайт да. Мен оң рулга мисалы лицензия берсе жакшы болот дейм да. Ал эми Ош шаарында такси кызматын көрсөткөн Карс компаниясы лицензия менен иштөө бул айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна ыңгайлуу дейт. Бирок компаниядагы айдоочулар оң рулдуу унааларга уруксат бербөө талабынан нааразы. Анткени компаниядагы 3000 унаанын жарымынан көбү Жапониянын оң рулдуу машиналары. Компания чет өлкөнүн такси кызматындагы программалары өлкө казынасына 1 тыйын төкпөй иштеп жатканын, лицензиядан алдын салык төлөөнү көзөмөлгө алса дешет. Азыр ошол жаңы кабыл алынган мыйзам боюнча аябай талкуу жүрүп атат. Такси фирмаларынын ортосунда, таксилердин ортосунда, айдоочулардын ортосунда дегендей. Бул негизи мыйзамды өлкө болгондон кийин мыйзамды кабыл алганы жакшы. Себеби биринчиден бул лицензия айдоочулардын өздөрүнүн коопсуздугуна аябай чоң рол ойнойт да. Ошон үчүн лицензия алганы туура. Оң рулдуу автоунаалар жөнүндө дагы айтылып кетти. Оң рулдуу автоунаалар ушундай элге кызмат көрсөткөнгө болбойт, лицензия берилбейт деп. Ал жагына бир аз кошулбай кетет элек. Себеби дегенде азыр көчөдө ошол бала чакасын багып такси кызматын элге көрсөтүп жүргөн бир эле биздин Карс такси фирмада эмес, башка фирмаларда дагы 50% десем аз болуп калат да, 50дөн көп проценти оң рулдуу машиналар. Бул мыйзам элди кыйноо экенин, коомчулук кабыл албаган эрежени артка кайтарууну талап кылган эл өкүлдөрү дагы бар. Лицензияда баштагандан кийин транспорт инспекция чыгат, лицензияны биз берип атабыз, каждый день токтотот. Гаилер чыгат, налоговиктер чыгат, мисалда. Бул эртең күндүр коррупциянын туу чокусуна чордон алып келип калбайбы? Эми мындай карап көрсөң, лицензия деген таксилерге деген мен жеке пикиримде бул туура эмес нерсе да. Фирмалар алсын, фирманын алдындагы водительдер алсын. Анан эми Кыргызстанда 50 000 десе мен жаңылышпайм да.
бүт азыр элдин баары такси менен окутулат. Ушул эле Бишкектин ичинде айтайын, өткөндө бир маалымат сурадык. Фирмага кирбеген таксистер бир 10 000 деген такси бар экен. Эртең ошолор менен токтотуп башталат да, лицензия ал деп. Мыйзам күчүнө кирсе, лицензиясы жок иштеген таксисттерге 5500, фирмаларга болсо 17 000 сом айып салынат. Эгер 3 жолу мыйзам бузуу катталса, такси фирмасынын лицензиясы токтотулат. Мыйзам долбоорунун негизги максаты таксилерге көзөмөлдү күчөтүү, тартипке келтирүү жана жол кырсыктарын азайтуу экенин демилгечилер билдирип келет. Оң рулдуу автоунааларды каттоого 2015-жылы тыюу салынган. Анда бийлик мындай автоунаалардан жол кырсыктары көбүрөөк катталгандыгы, андан өлгөндөрдүн саны да көп болуп жатканы менен түшүндүрүшкөн. Бүгүнкү күндө өлкөдө 1,5 миллионго чукул автоунаа бар, анын 2000 оң рулдуу. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.